Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Бүгүнкү биздин айта турган өсүмдүгүбүз бул картошка. Картошка тууралуу дагы ушул агротехникасын кандай кылабыз деген дагы суроолор бар. Анан бул картошка биздин азык-түлүк коопсуздугу боюнча дагы өзгөчө орунда турат. Ошон үчүн картошкага көңүлдү бурушубуз керек да. Акыркы мезгилдерде биз мына супермаркеттерге, базарларга барсак, ушу базарларда көпчүлүк картошкалардын бардыгы тең эле же кургак чирик болуп калган, чирик ар кандай чирик оорулар өтө көп болуп кетти да. Андан сырткары мына беделерден кийинегип атат, ошолордун бардыгын тең курттардын бардыгын тешип кеткен, иши кылып сапаты жагынан өтө эле начар да. Эми ушулардын баарын кандай оңдоп, кандай ошо картошканын сапаттуу өрөөндөрүн алып кандай себебиз дегенде мен сиздерге бүгүн учкай айтып кетейин. Негизи бул картошка өндүрүүдө эң маанилүү маселенин бири бул топуракты даярдоо. Топуракты даярдоонун негизги максаттары биринчиден ошол акыркы мезгилдерде биздин үрөөнчүлүк чарбалардагы өндүрүп аткан картошкалары, үрөөндөрү дагы сапатсыз болуп атат. Анткени сапатсыз дегеним бир эле жерде ошо картошкаларды кайра себип атат, өндүрүп атат. Мына фитофтороз, фузариоз деген ар кандай кургак чирик, мына 30га жакын чириги бар, картошканын түрлөрү бар. Мына ошолордун бардыгы тең жалпы ушул биздин үрөөнчүлүк чарбалардын жерлеринде дагы орун алып калды да. Мына ошолордун бардыгын тең кандай тазалаш керек, кандай өндүрүш керек деген маселеде. Эми биз жалпы бардыгын айта турган нерсе бул башталышыбыз лаборатория. Топурактын ошо 30 сантиметр тереңдиктеги биздин кандай азыктарыбыз бар, андан сырткары ошол биз айдап аткан, айдай турган, пландаган жерибизде кандай азык зат бар экенин ушуну билип алышыбыз керек дагы. Ошого жараша биз канча түшүм алышыбыз керек, мына ошого жараша корректировка болуп, азот, фосфор, калий жер семтикчтерин биз бере турган канча дозада бериш керек экенин аныктап алышыбыз керек. Жерлердин баарын айдаганда, бардык жерлердин бардыгын тең мен айым эле айтам, ошо сунуштайм. Жерди күз айдагыла деп. Мына күз айдаган мезгилдерде биз ошол лабораторияга берип, ошол лаборатория бизге берген сунушу боюнча фосфор, калий жер семтикчтерин биз топуракка беришибиз керек. Көпчүлүк убактарда биздин дыйкандар ошо фосфор, калийди бербестен эле эч кандай азык заттар бербестен жанагы эле селитра берип атат. Ал селитра өтө көп берилгендиктен мына жалпысынан ошо түштүк жерлерибизде биздин 200 кг тегерегинде аммиак селитрасын берет, 300 кг тегерегинде карбамид берет. Ошону менен биз 500 кг чейинки минерал азоттук жер семтикчти берип атабыз. Мына булардын баардыгы тең туура эмес. Мына ошон үчүн өзүңөрдүн акчаңарды дагы эконом кылгыла, андан сырткары туура картошканы өндүрүп, жана нитратты азайтыш керек. Эгерде картошкада нитрат көп болуп калса, бул картошка кышкыга сакталбайт. Муну өзүңүздөр баардыгыңыздар тең эле билесиздер, картошка өндүрүп аткандыктар. Ошон үчүн фосфор, калий жер семтикчтерин ошо картошка айдардан мурун жерди даярдаган мезгилдерде бересиздер. Топуракты жерди жакшылап даярдап, эгерде күз мезгилинде жанагындай азык заттарды берсеңиздер, ошол фосфор, калий жер семтикчтери дагы жазгы ошол картошканын кайсыл өнүп аткан мезгилинде азык зат болуп, максималдуу түрдө колдонгон болосуздар да. Булар акырынан эрийт, ошол фосфор, калий жер семтикчтери сиздердин ошо картошкалардын керектүү фазаларда фосфор, калий жер семтикчтери толугу менен өсүмдүккө өтөт. Мына ошо жерлерди айдаардын алдында ушул көпчүлүк убактарда жанагындай картошканы көп айдап жүргөн жерлерге ушул бактерия же болбосо мына бизде триходермин деген өндүрүлөт, ошо биздин биофабрика ошо триходерминди чачып туруп ошол жерлерди айдасаңыздар. Андан сырткары мына фитофлора, флорес деген жер семтикч бар, мунун составында бактериялар бар. Мына ошолорду колдонсоңуздар. Андан сырткары азыр ушул бациллус субтилус бактериялары көпчүлүк препараттарды колдонуп жүрөт. Мына ошолорду колдонуп, ошол топуракка эртерээк чачып койсоңуздар, ошо топурактагы жана патогендүү микрофлораларды өлтүрөт дагы, кандайдыр бир деңгээлде топуракты тазалаган болосуздар. Жерлерге бул картошкаларды эрте
эге турган мына бизде бүгүнкү күндө картошканын үрөндөрүнүн негизи Голландиядан келип атат, Германиядан келип атат. Мына ошолорду алып келип аткан фирмалардын баардыгы тең ошо элиталарды алып келип, анан биринчи репродукцияны өндүрүп алып, азыр ошол жалпы дыйкандарга сунуштап атат да. Бул дагы жакшы. Бирок ошол өндүрүп аткан мезгилде дагы сиздер ошол үрөн сатып алып аткан мезгилде ошо картошкаларды айрым бир ар кайсы жерлерин алып туруп ортосун кеп бычак менен кессеңиздер, ошон үчүн карайсыздар. Караган мезгилдерде эгерде чирик оорулары жок болсо, анда ошол чирик оорулары жок болгон үрөндөр сапаттуу же сапаттуу эмес экенин билесиздер. Эми үрөндөрдүн болсо ар ким азыр уже жакшы эле билип калды, кайсыл картошканын сортун, кайсыны өндүрөрүн. Бизде бүгүнкү күндө ошол алып келип аткан фирмалардын бир топтору туруктуу бир деңгээлге келип атат. Бирок ошо сорттор дагы өзгөрүп атат. Биринчиден товардык көрүнүшү, андан сырткары жанагындай ооруга дагы туруктуулуктар, мындай туруктуу сорттору бар. Мына ошолордун баардыгын тең биздин дыйкандар өзүңөр ошол себип атасыңар. Эми бул картошкаларды сепкен мезгилде дагы биз жалпы топурактын жылуулугун карашыбыз керек. Ошол топурактар жылымайынча картошканын өнүмү да жакшы чыкпайт да. Мына картошканы эрте отургузуп коюшат, эрте отургузуп койгондон ошол топуракта жата берет. Айрым учурларда ошол жанагы топурактагы ооруларга жабышып, бул картошканын өнүмүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошон үчүн ошол топурактардын жалпы картошкалардын бул топурак жылып калган мезгилдерде эккениңер жакшы болот да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө картошканы 1 гектарга канча кетет десеңиздер, 1 гектарга ошол картошка 3 тонна, 3,5 тоннанын тегерегинде кетет да. Бул эми баягы өзүбүзчө картошканы алып 3кө бөлүп, 4кө бөлүп отургузуп атабыз. Ал эми жанагындай көп аянттарга отургузган мезгилдерде андай бөлгөнгө убакыт да жетпейт. Андан сырткары жер чоң баягы жер көп болгон үчүн жана кадимки эле биздин сажалкалар же болбосо отургуза турган машиналар аркылуу отургузуп атабыз. Ушул 3 тонна, 3,5 тоннанын тегерегинде картошкалар кетет да. Картошканын биринчи репродукциясы, экинчи репродукциясы, элитасы деген нерселер бар. Бул элита сорттору болсо, ошол картошкалардан келген элитаны болсо, биринчи, экинчи репродукцияга чейин сиздер эгип, өзүңүздөр дагы үрөн даярдап алсаңыздар болот да. Бул картошкаларга фосфор, калий жер семирткичтери өтө эле негизи айрыкча калий жер семирткичи өтө керек болуп калат. Ошон үчүн топурактын анализин алган мезгилде ушул эки фосфор, калийге көңүл бурушуңуздар керек. Ошо биринчиден жер айдардын алдында, жана айткандай эле жер айдардын алдында, андан кийин өсүмдүктөрдү отургузуп аткан мезгилде дагы жанагы сажалкалардын артында минералдык жер семирткич бере турган бөлүгү бар. Ошого дагы 100 килограмм тегерегинде нитрофоска же болбосо диамофосканы берсеңиздер болот да. Мына ушун нерселердин баардыгын тең сиздер кылгандан кийин картошкалар 5-10 сантиметр өсүп калган мезгилдерде отургузгандан кийин жалпы чыгып, ошол мезгилдерде жалбырагынан биринчи жолу азык берсеңиздер болот. Бул азык берген мезгилдерде жалбырагына бүгүнкү күндө өтө эле көп минералдык, органоминералдык жер семирткичтер бар. Ошонун ичинде органикалык жер семирткичтер бар. Мына ошолордун баардыгын тең туура бергенге ушул агрономдордун кеңеши менен бериңиздер. Эми ото чөпкө дагы каршы пивотторду колдонуп жүрүшөт. Мына ото чөпкө каршы колдонгон мезгилде дагы ошол стресстен өсүмдүктөр стресс алат. Ошол өсүмдүктөрдөн стресс алган мезгилдерде дагы ошол жалбырагынан чача турган бизде Форкроп Голд, Форкроп Амин деген андан сырткары Агасол, мына ошолордун дагы ар кандай түрдөгү кошумча азык, бул аминокислоталар бар. Мына макро, микро элементтер ошо
өсімдікке керек болып тұрған микроэлементтер кальций, цинк, бор, күкірт, мына ушылардың барлығы тең ушул құрамында бар. Форкроп комби деген жерсемтикичтерибиз бар. Мына ушуларды колдонсоңуздар аябай жакшы жыйынтыгын берет. Анткени бул хелаттуу же болбосо өсүмдүктөргө тез өтө турган азык катары кетет. Мына ушун үчүн ушул жалбырагынан бере турган жерсемтикичтерди дагы колдонуңуздарды керек. Мына Колорадо коңузу ушул картошкөлөрдө көп болуп атат. Андан сырткары ушул Колорадо коңузуна каршы гауча, тауча, рауча деген Кытайдын химикаттарына ошо малып алып отургузуп атасыздар. Негизи бул нерселердин бардыгы тең топуракта калат. Андан сырткары өсүмдүктүн клеткаларын мутация алып келип атат. Негизи биздин тамагыбыздын бардыгы тең өзүбүздүн ден соолугубузга зыян келе турган нерсени жасап атабыз да. Ал биз ошо Кытайдан колдонуп аткан гауча, тауча, раучалардын бардыгы тең мына Колорадо коңузу жебейт деп эметип атасыздар. Бирок эмне үчүн жебейт? Анткени ал өлүп калат. Биздин организмге деле ошондой эле таасирин тийгизет. Ошон үчүн жанагындай бул нерселерден алысыраак кетишиңиздер керек. Ошол нерселердин бардыгын тең биопрепарат аркылуу сиздер ошолорду колдонсоңуздар, алар деле ошо жакшы таасирин тийгизет. Андан сырткары жанагындай жалбырагынан бере турган азыкты туура убагында берсеңиздер, ошол жалбырактардын баары калың болуп калат дагы. Биздин жана Колорадо коңуздарынын бардыгы тең. Эгерде баягы өсүмдүктүн иммунитети көтөрүлгөндөн кийин өзүнүн өзү коргоочу касиеттери чыгат, жалбырактары катуу болуп калат. Колорадо коңузу жанагындай жумурткасын таштаган мезгилде дагы ошол жалбырактарды жей албай калат. Ал жумурткалар болсо, жумурткадан чыккан жаңадан ошо личинкалар болсо, ошо тиштери өтпөйт, жанагындай калың жалбырактан ошону менен алар өлүп калат. Мына ушундай нерселерди дагы көңүлгө ала жүрүш керек. Андан сырткары ошол жерлерди биз туура даярдап, туура азык заттарды бере турган болуп калсак, ошол проволочный же болбосо жана зымкурттар дагы башка жакка кете баштайт да. Эң негизгиси картошкөлөрдүн бардыгын тең ошол убагында биз жаңадан чыгып көпчүлүк убакытта ушул агротехникага көңүл бурушубуз керек. 10 см, 5-10 см жогору көтөрүлүп калган мезгилдерде ошо биз тырмоо салып акырын диагонал боюнча айдалган жерлерге тырмоо салып койсок, ошондо биз ото чөптөрдүн дагы көбүн өлтүргөн болобуз да. Анан эң негизгиси ушул ото чөптөргө агротехникалык ыкма менен дагы биз ото чөптөрдү арылсак болот да, химиялык заттарды колдонбостон. Эми убагында сугарып туруу керек. Жөөктөрдү жана салып аткан мезгилде дагы биз биринчи культивация, экинчи культивация кылган мезгилдерде дагы кошумча фосфор жерсемтикичин азык катары дагы берип койсок болот. Эми булардын бардыгын тең жана лабораториядан чыкканда ошол 80% негизги жерсемтикичти биз топуракка беребиз. Андан кийинки өнүп аткан мезгилдерде ошол 20%-ын дагы 10%-ын себип аткан мезгилде, 10%-ын культивация кылып аткан мезгилдерде берсек болот да. Картофель өсүмдүгү биздин түндүк Кыргызстанда кеңири тараган өсүмдүк болуп эсептелет. Дыйкандар көбүнчө ошол картошка өстүрүү менен өзүнүн бирден бир кереше табуу булагы болуп дагы келип жатат акыркы күндөрү. Бирок тилекке каршы картофелди сактоодо, картофелди өстүрүүдө көптөгөн илдеттер пайда болгондуктан аны сатып алгандан кийин биз көптөгөн көйгөйлөр ошол илдет тараган, илдет пайда болушу менен көптөгөн көйгөйлөр бар да. Бул картофелде эң кеңири тараган бул козу карыгын чирик илдеттери болуп эсептелет. Бул көбүнчө ошол жерден, топурактан жугат. Себеби дегенде ошол козу карындар чирик илдеттерин чакырган, чирик илдеттерин козгогон козу карындар топуракта кеңири тараган. Ошол себептен биринчи кезекте сөзсүз түрдө топуракты тазалоо керек. Бул боюнча Кыргызстанда биофунгицидтер кеңири өндүрүлөт жана таркатылган. Эң кеңири таркатылган жана колдонулуп келе жаткан биофунгицид бул триходермин. Триходерминди
бир нече ыкма менен колдонсо болот. Биринчи кезекте бул күз мезгилинде жерди айдап жатканда кургак триходерминди талаага жайып, аны айдап ошол топурак менен аралаштырып койсо, триходермин өзү антибиотиктерди бөлүп чыгарганга жөндөмдүү. Ал ошол антибиотикти бөлүп чыгарып, илдет козгогуч коз карындарды жеп жок кылат. Андан сырткары жаз алдында картошканы өстүрүүдө ошол чуңкурчага 10-15-20 граммга чейин чуңкурчага кургак триходерминди салып, аны картошканы өстүрсөңүз болот. Же андай болбосо, эң арзан ыкмасы бул үрөндү чылап отургузуу, же болбосо вегетациялык мезгилде жалбырак аркылуу кайра иштетүү болуп эсептелет. Бул триходермин бүтүндөй эле коз карын чирик илдеттерин жок кылуучу касиетке ээ. Мисалы фузариоз, резоктониоз, парша сыяктуу толтура илдеттерди ошол триходерминди колдонуу менен жок кылсаңыздар болот да. Андан сырткары картошканын эң кеңири тараган зыянкечи бул колорадо коңузу. Колорадо коңузу дагы бул жоготууну көп жумушту жоготууда көп жумушту талап кылган зыянкеч болуп эсептелет да. Колорадо коңузу башында пайда болгондо көп көрүнбөйт, ошол себептен ал тез таркап кетет. Колорадо коңузуна мисалы биз Байдыйкан биолабораториясында өндүрүлгөн энтомофагтардын ичинен алтын көз энтомофагын пайдаланса, бул эффективдүүлүк 65%-дан жогору болоорун көрсөткөн да. Мисалы аны эффективдүүлүгүн билиш үчүн сөзсүз түрдө колорадо коңузунун өрчүшүн аябай мониторинг кылып, туура байкоо жүргүзүп туруш керек. Колорадо коңузу өзүңүздөр билгендей күн жылып баштаганда эле жумурткасын таштайт. Ал абанын температурасы 18 градустан өткөндө, башкача айтканда майдын аягында таштап баштайт. Ошол себептен ошол маалда колорадо коңузунун жумурткаларын көрсөңүздөр деле, көрбөсөңүздөр деле сөзсүз түрдө алтын көзүнүн личинкасын алып, жумурткасын алып, талаларыңыздарга ташташыңыздар керек. Бул алтын көз энтомофаг аябай соргок болгондуктан ал ошол өзүнүн тамагын кайсы гана жер болбосун таап жегенге жөндөмдүү. Ошол себептен колорадо коңузунун көбөйүп кетпешин алдын алыш үчүн ошо алтын көзүн жумурткаларын пайдалануу туура болот да. Мисалы алтын көздү 1 гектар жерге 5000 осоп деп коет. Бул даана энтомофагтардын өлчөө бирдиги осоп болуп эсептелет. 5000 осоптон өдө пайдаланылат. Ал 150 000 осопко жетиши мүмкүн. Себеби дегенде канчалык зыян көп болсо, ошончолук алтын көздүн пайдалануу нормасы көбөйө берет. Мисалы алтын көз колорадо коңузунун жумурткаларын жана личинкасын эң алгачкы стадияларында жеп жок кылат. Ошол себептен ошол колорадо коңузу жаңыдан жумуртка таштап баштаганда, личинкага айланып баштаганда, курчакчага айланганга чейин алтын көздү колдонуп, туура колдонуш керек. Туура колдонгондон эффективдүүлүккө жетсе болот да. Андан сырткары картошканы өстүргөндөн кийин, аны түшүмү жетилип жыйнагандан кийин дагы көптөгөн көйгөйлөр бар. Мисалы сактаганда туура эмес сактоодон көптөгөн түшүмдүн көп бөлүгүн жоготуп алышы мүмкүн да. Ошол себептен ошол сактай турган жерди дагы биофунгицид, ошо жогору айтып өткөн триходермин менен обработка кылып, кайра иштетип, анан картошканын араларында да триходерминди чачып коюп сактасаңыз, коромжусуз түшүмүңүздү жоготпой сактоого жетишкен болосуз. Аны мисалы колдоо нормасы 1 квадрат метрге 25-50 граммга чейин чачып, анын эритмеси менен ошол орооңузду жууп тазаласаңыз да болот. Андан сырткары ошол сөзсүз түрдө биологиялык ыкмада бул кайсы гана өсүмдүк болбосун, алардын туруктуулугун, жагымсыз шарттарга туруктуулугун жогорулатыш керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө туура азыктандыруу,
биологиялык стимуляторлорду, органикалык жер семирткичтерди өз убагында туура колдонуу менен өзүңүздүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн туруктуулугун жогорулатсаңыз болот. Картофель – это основная продовольственная культура, можно сказать, наш второй хлеб. Но чтобы вырастить картофель, приходится прикладывать немало усилий. И в процессе вегетации фермер сталкивается со многими проблемами. На картофель нападают разнообразные вредители, поражаются различными заболеваниями, и очень важно определить, какой вредитель или заболевание, чтобы провести правильную обработку, выбрать правильный препарат. Вкратце постараюсь изложить основные вредители какие и основные болезни. Одним из самых известных вредителей это является колорадский жук. Колорадский жук всем известен, и многие люди сталкиваются с этой проблемой, считают, что очень сложно бороться. Колорадский жук очень прожорлив, очень откладывает яйца, очень плодовит. Но в настоящее время существует много препаратов, которые позволяют решить эту проблему, но очень правильно выбрать препарат и выбрать срок. Вкратце я скажу о том, что бороться со взрослым насекомым практически бесполезно, потому что жуки перелетают на большие расстояния, и если вы обработали, он покрыт такой жесткой хитиновой оболочкой, он просто может улететь. Поэтому основной упор надо делать на развитие личинок. Как только мы видим, что питаются личиночки, они еще мягенькие, жирненькие, мы начинаем бороться. И я уверена, если вы правильно выберете препарат, то вы получите почти, можно сказать, 100% эффективность. Также в последнее время отмечается вредоносность проволочника. Проволочник – это личиночная стадия жука-щелкуна. Проволочник – это такие черви, которые тоже покрыты твердой хитиновой оболочкой, и они прогрызают отверстия внутри картофеля. И поэтому здесь тоже очень сложно с ними бороться. Очень важным мероприятием в борьбе с проволочником является протравливание клубней картофеля. Проволочник начинает вредить уже тогда, когда во второй половине лета, когда уже начинают формироваться новые клубни. Поэтому на какой-то период протравливание инсектов фунгицидными препаратами спасет вас от этой напасти. Также это из вредителей. Немного остановлюсь на болезнях. Просто если, видите, рассказывать о всех вредителях, это займет много времени. Вы можете обращаться к специалистам за консультацией. Допустим, есть еще многоядные вредители. Это озимая совка, которая практически тоже вредит на всех стадиях развития картофеля, прогрызает там клубни. Но с ней тоже существуют определенные меры борьбы. Вы знаете, совка, личинки этого вредителя, они вредят обычно ночью, поэтому обработки необходимо проводить в ночное время. Но по всем этим вопросам вы можете обращаться к специалистам, и мы вам подскажем, как правильно бороться, в какое время поможем определить вредителя. Сейчас вкратце о болезнях. Одной из самых распространенных болезней и самых вредоносных это является фитофтороз картофеля. Фитофтороз картофеля обычно проявляется уже после начала цветения, и на листьях появляются такие мокнущие пятна такого бордового цвета с небольшой каймой. Но иногда многие болезни по внешним признакам они схожи, но как-то было принято считать, что в основном самая опасная болезнь – это фитофтороз, и практически все болезни, которые появляются на картофеле, каким-то образом они схожи. Допустим, тот же ризоктониоз, там тоже такие же пятна появляются темные на картофеле. И чаще всего вот именно заболевание определить поможет специалист. Но хочу сказать одну важную вещь, которая практически применима ко всем болезням картофеля. Очень важно запомнить одно. Картофель, все болезни картофеля практически передаются с посадочным материалом. Поэтому, если вы прежде всего, чем сажать картофель, вы покупаете клубни, посадочный материал у проверенного поставщика. Тогда вы можете быть уверены, что вы купили здоровый картофель. Но если вы посадили больной картофель, то со временем вы заметите определенные признаки заболевания в период вегетации.
Также очень важно соблюдать севооборот. Если вы знаете, что основная инфекция сохраняется также на растительных остатках. Это, возможно, пораженные клубни. Вы же всегда, когда делаете уборку, в любом случае какое-то количество клубней вы оставили в поле, или там ботва остается в поле. И на этой же ботве и на больных клубнях зимует инфекция. И если вы на следующий год высаживаете картофель, то естественно, что все эти споры начинают при весной, при благоприятных условиях, они начинают поражать картофель, прорастают, и получаете больной картофель. Поэтому даже и посадочный материал, если даже 1% клубней поражен, больной при посадке, то вы можете потерять до 50% урожая. Очень быстро развивается заболевание, и фитофтороз практически за неделю вы можете потерять очень много картофеля. Также есть еще несколько заболеваний. Черная ножка – это бактериальное заболевание. Здесь немного другие меры. Есть ризоктониоз, фузариозная гниль, фомозная гниль. Поэтому практически все они проявляются в период вегетации. И одним из основных, конечно, можно сказать, мер борьбы, который защищает картофель на начальной стадии роста, это является протравливание клубней. Да, до определенного периода они защищают, потом уже в период вегетации, я думаю, что без обработки фунгицидами не обойтись. Хочу сказать, что очень важно применение удобрений и листовых подкормок, потому что фосфор и калий, они повышают устойчивость картофеля к различным заболеваниям и помогают картофелю пережить этот стресс и быть более сильным во время болезней.